Спортқа қойылған ақшалар, чоң ұтыштар, тез арада төлемдер, ишенимді букмекер. Манас жаңырағы радиосунун 24 жаштагы журналисти Саламат Жамалбекова рак оорусунан каза болгону тууралуу маалымат 26 ноябрда жалпыга маалымдоо каражаттарына тараган болчу. Бул маалыматты Жамалбекова Баракелде басылмасынын кабарчысы менен маектешкенде жокко чыгарды. Жамалбекованын айтымында мындай жалган маалыматты үйүндө жүргөндө уккан. Бул маалымат интернет үйүндөрүндө тараптыр. Мен үйдө бейкапар эле жүргөм. Кесиптештерим мага телефон чалып абалымды сурашкандан эч нерсе билбей эле жооп берип жаткам. Анан өзүм өлдү деген кабарды угуп отурган жеримден тура албай калдым. Абдан шок болдум. Бул кабар ата-энеме орто иди. Бир сайттан кабарчы кыз телефон чалып, туура эмес маалымат бергендиги үчүн кечирим сурады. Мен эмне себептен тактаган жоксуңар, эмне себептен кесиптештериме телефон чалган жоксуңар десем, номуруңуз жок болчу деп өчүрүп койду. Бирок кайсы сайттан аты ким экенин сурабактырмын, деди ал. Ошондой эле Жамалдинова эч кандай рак оорусу менен оорубаганын, ооруканага жатпаганын айтты. Кудайыма шүгүр, ден соолугум жакшы, дени кардымсоо, жакшынакай эле басып жүрөм. Эч кандай рак оорусу менен оорубайм. Мындан 4 ай мурун Мамакеев атындагы улуттук хирургия борборунда сокур ичеги болуп, операция жасатып 10 күн жатып чыккам. Ошого байланыштуу 3 ай эфирлерге чыккан эмесмин. Балким ошого байланыштуу тарадыбы, ким билет. Аны жигити таштап кеткен, ошол күнү эле операцияга кирип чыкпай көз жумду деген сыяктуу маалыматтар дагы тарады. Бирок менин жигитим жок, балдар менен сүйлөшкөн дагы эмесмин, деди Жамалбекова. Тирүүлүү адамды өлдү деген маалымат ата-энеме, туугандарыма оор сокку болду. Албетте тирүү адамды өлдү деген кабарды угуу жакындарыма оор тиет. Алар арыз жаз деп атышат. Атын Зейнеп деп тааныштырган жаран эжеси болом деп бул маалыматты таратыптыр. Бирок менин Зейнеп аттуу эжем дагы, туугандарым, тааныштарым, досторум дагы жок. Кээ бири бир тууган байкеси таратты деген, бирок бир тууган байкем дагы жок, деди ал. Саламат Жамалбекова жалган маалымат жазган сайттардын кабарчыларын кечиргенин билдирди. Маалымат булагы аралаш маалымат.